Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah amma abad. Жалпыңыздарга assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, барыңыздарга жараткан Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, мерими, райымы, жана берекеси болсун. Дайыма бири-бирибизге тынчтык каалап жашайлы. Исламдын баалуулугу ушул. Бири-бириңерге тынчтык каалап жашагыла. Бири-бириңерге жакшылык каалап жашагыла. Пайда жеткирип жашагыла. Бири-бириңерге дайыма берекенин дуасын берип жашагыла дейт. Канча жашасаңыз дагы өмүрүңүзгө, акылыңызга, ден соолугуңузга, илимиңизге, ырыскыңызга, бала чакаңызга Аллахым береке берсин деп жашайлы. Ичи тардык кылып, көрө албастык кылып, бул караңгылык. Ичи тардык мекен? Караңгылык тасырлар. Bundan чыгыш керек. Пайгамбарыбыз ушундай караңгылыктардан чыгаруу үчүн дүйнөгө жиберилген. Надандыктын караңгылыгынан. Акылбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай жаман, зулумат деп коет буну. Текеберликтин караңгылыгы, көрө албастыктын караңгылыгы, булар караңгылыктар. Жарыкка чыгарыш үчүн келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге улуу баалуулуктарды алып келген туугандар. İslam dini özü bağlılıktın atı da. İslam dini bari bağlılıktar. Bari. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge uşunday amallardı vergen paygambarız arqılı. Oşu amallardı kılsak baruz oңola olsun. Kim kança kılsa oşoga jaraşa oңolot. Kançalı kurbançılık menen, ihlastuluk menen kılsa oşoga jaraşa oңolot. Ошого жараша пайгамбарчылыктын илиминен, пайгамбарчылыктын нурунан, пайгамбарчылыктын берекесинен алат. Дайым айтабыз, бул пайгамбарчылыктын береке илими чоң дария. Сиз идишиңизди караңыз болду. Бирөө бир кружкасын алып барат, бирөө бир бетон желегин алып барат, бирөө бир литрин алып барат, бирөө чакасын алып барат. Да бирөө идиши чоң канчалык алып келесиз. Ошон үчүн бул дүйнөгө келгенден кийин биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Allah'ın tarafından alıp gelgen amanattan, oşol bağlılıktan gövrek alıp kalaylı da. Gövrek alıp kalaylı. Paygambarımızga gövrek okşoşkonga, gövrek jakındaganga hareket kılaylı. Gün sayın. Çaştan tartıp tırmaka çeyin. Sırtkı dünya, içki dünya. 24 saat. Bardık uçurdu. Ulu zatın arkasından erşeyle. Ulu zatın aytkanın kılaylı. Nafsimiz her biribizde var. Her birimizde kaalolor var. Hazret Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytat: "Vecedna'l hayr fil kurh." Biz jakşılıkты nafsibizge karşılıkta tapkanbız deydi. Nafsini kişine tartıp жүрсө, oşoda jakşılık tapkanbız deydi. Nafsini koyu bergende jakşılık tappaydı adam. Nafsini kişine tartıp жүрüşübüz керек. Кармап, барыбызда nafsi var. Ушунун жолдорун пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн. Дана жайыма Аллага жакшы күмөндө болушубуз керек. Кичине сыноо келип калса, ишибиз жүрбөй калса, жаман күмөндө болбош керек. Бир нерсе кылып берем, тигинте берем деп, ошол эң чоң ката. Бардыгын Алла кылат, бардыгы Алладан болот. Алланын каалоосуз болгон эмес, эч нерсе болбойт дагы. Müslümandın bekem işenimi gerek buğaç. Oşon için aytat. Qaysı nerseden bolboyt desen, oşon işenimi жүрөгүңдөн çıgat, oşoga baş iyu жүрөгүңдөн çıgat. Жер асман Алланыкы, будан эч нерсе болбойт. Алланын каалоосу менен, бирөөнүн каалоосу менен жамгыр жаап атат дейсизби? Же бирөөнүн каалоосу менен караңгылык келдиби? Же бирөөнүн каалоосу менен будай чыгабы? Жок туган. Алланын каалоосу менен, Алла каалаган болот. Жараткан Алла субханаху ва таала бул аламдын кожоюну жоктан бар кылып жүргүзүп аткан өзү. Мына ушул ла илаха иллаллах. Алладан башка жаратуучу жок, Алладан башка кылуучу жок. Жүргүзүүчү жок, башкаруучу жок, чечүүчү жок. Өзү бардыгын кылат. Каалоосу менен кылат, кудурети менен кылат. Алла субханаху ва таала.
Ошон үчүн иншалла биз мындай түшүнөйлү. Бул ааламдын системасын түшүнөйлү, билейли. Буну ким кармап турат, ким башкарып турат билели. Ошонун ичинде мен кичинекей бир махлукмун. Жок элем, бар кылды. Эч нерсем жок эле, бардык нерсени берди. Алла субханаху ва таала хадиси кудусийде айтат. Сенде эч нерсең жок эле го. Жоктон бердим го бардык нерсени. Баарыңар жылаңачыңар, кийим кийгиздим дейт. Баарыңар ач калыңар, барын курсаңар тойгоздум дейт. Силер менден кийим сурала, кийим кийгизем. Ачкасыңар, тамак суралам, тамак берем. Бардыңар күнөөкөрсүңөр, түндөсү да, күндүзү да күнөө кыласыңар. Кечирим сурап койгула, бардыгын кечирип коем дейт. Кечирим сурап жашагыла дейт. Алладан истигфар менен, тооба менен коркуп жашайлы. Жакшы күмөндө болойлу. Не болойлу? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге дуа үйрөткөн. Силер Алладан жакшы күмөн сураганды, күмөн кылганды сурагыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасын бери ушундай эле. Аллахумма инни ас'алука. Аллахумма инни ас'алука тауфиq لمحابك العمل والتوكل بصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын улуу дуаларынан бири ушул. Я Аллах, ушул амал кылганга, сенин мухаббатыңа, сени жакшы көрүп амал кылганга тауфиq сураймын. Саңа чын таваккул кылганды сураймын. Жана саңа жакшы күмөн кылганды сурайм дейт. Аллага жакшы күмөндө болойлу. Аллага жаман күмөн кылуу эң чоң күнөөлөрдүн бири. Эң чоң азапка душар боло тургандардын бири. Хадиси кудусиде Алла Таала айтат: "Мен бендеме, кандай мен тууралуу күмөн кылса ошондой мамиле кылам" дейт. Ошон үчүн Алла субханаху ва иншаалла жакшы күмөндө болуш керек. Алла кечиримдүү, Алла хидаят берет, Алла жардам берет, Алла рызкы берет, Алла колдойт, Алла сактайт, Алла бейишке киргизет, Алла даражаны көтөрөт, Алла перзент берет, Алла шифа берет. Жакшы күмөндө болуш. Алла ахиретимди оңдойт, Алла кабырымды оңдойт, Алла мага жеңил кылат жан чыгууду. Иман менен жашаганга Алла Тааланын тарабынан колдоо келет. Жакшы күмөн болот. Алла тууралуу жакшы күмөндө, адамдар тууралуу жакшы күмөндө болойлу. Ата энеңиз, аял, бала чакаңыз жакшы күмөндө, мусулмандарга жакшы күмөндө. Жаман күмөн сүрөбөш керек. Жаман күмөн бул чатак нерсе. Жаман күмөндөн кийин пайда болот бардык нерселер. Аркасынан айып тиздеген жаман күмөндөн кийин пайда болот. Жаман күмөндөн кийин ушак башталат. Жаман күмөндөн кийин ушактын артынан жала башталат. Жаман күмөндөн кийин жүрөктөрдө жиркенич пайда болот. Жаман күмөндөн кийин бөлүнүп жарылуу болот. Жаман күмөндөн кийин ортодогу ынтымагыбыз талкаланат. Жаман күмөндөн кийин. Ушунун бардык бисмилла башаты шайтан жаман күмөнгө салып коет да. Жаман күмөн, жөн эле күмөн. Сен күмөн кылып атасың, жаман күмөн кылып атасың. Анын жазып аткан периштеси деле билбейт ошонучу. Сен биякта билип алгансың да. Анын периштеси билбегенде сен билип ал. Периште жазбаганды сен биякта билип атасың да. Жок нерсени күмөн кылып атасың. Жок нерсени күмөн кылып атасың. Эмне мындай? Режиссерсыңбы, эмнесиң сен мындай? Курап атасың да ойлоп чыгарып, ушундай болсо керек деп мындай жазып, керек ушундай депчи. Жакшы эле адамды дозоктуу кылып атасың. Жок, кыямат күнү Алла Таала жаман күмөн сүрөгөнгө сурак алат. Сен жаман күмөн сүрөдүң эле, ошо жазылды, периштелер жазып койгон, жаман күмөн сүрөгөн. Эми ушуга жооп берди. Жаман күмөн сүрөгөнгө жооп берди. Буга далил да алып келди. Сен жаман күмөн сүрөдүң, далил да алып кел. Карагыла. Биз жаман күмөндө бул этият үчүн болот да. Анал жерде буюмду алып кирип койсоңор, уурдап кетет деген күмөнүбүз бар да. Бул этият үчүн. Не үчүн экени? Бул этият үчүн да. Этият үчүн биз айтып коебуз да. Эшти жаап койгула, ууруп кирип кетпесин деп. Күмөнүбүз да эми.
Жаман күмөн бул этияттык үчүн эле айтылынат. Эшти жаап жаткыла. Уру кирип жоксо мас кирип же бир нерседи алып кетпесин. Тиги буюмду киргизип койгула деген. Этияттык үчүн мындай күмөн кетет да. Атак бирөөнүн жөндөн жөн эмес. Шарият катуу тоскон буга. Пайгамбарыбыз айткан: "Дунну бил муъминина хайра". Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула. Момундар тууралуу жакшы күмөндө болгула. Анық, ачык, далил менен, күбөлөр менен болмоюнча таптакыр жаман күмөн кылганга биздин акыбыз жок. Ошончалык чыдап күйүп атсаңыз, Аллага тапшырып коюң болду. Далилиңиз жок болгондон эмне кыласың кыйналбай? Ал уурдаганын көрдүңүзбү? Зына кылганын көрдүңүзбү? Кумар ойногонун көрдүңүзбү? Намаз окубай койгонун көрдүңүзбү? Мисалы, канча эле нерсе болбосун. Жөндөн жөн эле күмөнсүрөгөн бул шариятта биздечи икрар деп коет. Моюнга алуу деген сөз. Мен мынаны бирөөсүн мынаны алып алганмын, ооба. Мына ушу менен шарияттын өкүмү түшөт. Моюнга алса. Так, экинчиси моюнга албай эле турат. Бирок эки күбө айтып атат. Сен уурулук кылдың го. Бул не моюнга алган кызыктырбайт бизге. Мына эки күбө айтып атабы? Булар айтып атат. Биз ушул көзүбүз менен көрдүк, Алланын алдында күбөлүк беребиз. Мында жалган күбөлүк берген өтө чоң күнөө. Имандан ажырап калышына коркунучу бар. Жалган күбөлүк бербеш керек. Ким жалган күбөлүк берсе, анын жүрөгү күнөөкөр дейт. Жүрөгү болгондон кийин бардыгы күнөөкөр. Эң чоң күнөө. Шахадаты зур деп коет буну. Жалган күбөлүккө өтө чоң күнөө бул. Ошон үчүн бирөөгө айта турган болсо, бул чын күнөөгө, күбөгө өтсүн да. Ошондой алынат. Макулбу? Эгерде чын күбөсү жок болсо, анан буга айтып атасың, бир экөө талашып кете турган болсо, мойнуна алган жок, күбөлөр жок. Анда эмне дейт бул шарият? Ант ичип койчу андай. Мойнуна албаса, икрар. Бул эки күбөң жок болсо байына. Анда үчүнчү кезек бар бизде, ант деген бар. Улуу ушу сени жараткан, сага күн сайын жашоо үйрөткөн, эртең акыр Алланын алдына барасың. Ошонун атын айтып туруп ант иштейт да. Ушуну мен кылган эмесмин, же ушуну мен кылдым депчи. Ант ичет, бүттү. Эми нар жак бар жагын жиштир, болду. Бул жем калган ахиретте калды. Ички дүйнөсүнөн нар жак бар жагын эме ала албайсың. Ушу менен мисалы. Ошон үчүн алхамдулилла, үй бүлөгө жаман күмөн сүрөп жүрсөңчү, ошо менен оорусаңчы, аялың менен деле көпкө чейин жашай албай каласың. Sen ayalına jaman gümönün bolsa, yaşay albaysın dağsır. Tuğra düşünüş gerek bunu çu. Tuğra düşünüş gerek. Jaman gümön süregen bul oğru. Bul oğru. Jakşı gümön de bu. Jakşı gümön. İhtiyatlıktın jol al özünçö. Taptakır öyle taştap koyda otkan jeri jok, gözömölsüz. Bar gözömöldü, koldan gelgen barıt nerseler özünü ordu. İttahimu anfusakum, özüңөрдү жемелегиле. Жаман күмөнгө өзүңдү танда дейт. Жаман күмөн кылганга өзүңдү тандап, башкаларды жакшы күмөнгө танда дейт. Мына биздин маданият. Мына биздин баалуулуктар туган. Ошон үчүн иншалла Аллага жакшы күмөндө болойлу. Алла Тааланын бенделерине, махлуктарына жакшы күмөндө болойлу. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызга туура жолду көрсөтүп, бекем кылсын. Алла Тааладан ошо өзүнө жакшы күмөндү иншалла үйрөнөйлү. Аны дуа кылайлы, Алладан сурайлы, я Алла. Аллахумма ас'алук хусна зан бик. Я Алла, мен сен тууралуу жакшы күмөн кылганды сураймын деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аял кош бойлуу мезгилинде кыргыздын ырымдарын кылуу шариятта болобу же болбойбу? Мисалы, одеялга салып оң сол деп терметүү жана башка. Бул эмне үчүн кылат? Бул эмне дегени бул? Одеялга салып дейт, оң жолго солго терметүү. Одарып чыгарып Тренировка кылдыртыппы? Алла туура түшсүн деген окшойт да. Мен тренировка кылдыртса болот анан. Ушундай кылса да бир экөөнү төрөй турган, же болбосо андай кылбай койсо да башкача боло турган. Кээде мисалы врачтар эми айтат, мисалы бала
туура эмес жатып калыптыр. Вот ошон үчүн кыймылдасын же мындай кылсын деген эмелери бар да. Андай болсо аны алардын сөзүн угуш керек. Себеп деген алар күн сайын ошо менен тажрыйбадан пайдаланып дегенде, э? Сизге курмат иштетейин дегенбиз, сабактан кийин мүмкүн болсо буюрса. Так, эркек качан үйлөнгөнгө даяр болот? Мисалы, жашы, финансы, жан дүйнөсү. Мен бир кызды жакшы көрүп калдым дейт. Машалла. Эми бизде шариятта балагаттан толгондон кийин финансы жок боло турган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдин кудурети жетсе, ошол үйлөнсүн деген. Бага ала турган болсо да. Бага ала турган болсо, бага албаса зулумдук кылбасын деген. Бага албасаң, бага ала албайсыңбы, анда зулумдук кылба. Бизде махрдын эң азы 10 дирхам, 2000 сом. Андан төмөн боло турган болсо болбой калар. Кээ бир адамдар жөндөн жөн эле бир ушундай азгыр васвасага кабылып калганда, мен кийин бага албаймынбы деп. Кичине эле, алхамдулилля, өзүң кандай нерсе жесең, ошондой милдеттүүсүн. Орточо, бай, кембагалдай эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын да деле, доорунда деле, сахабалар да деле. Андай эле баштан алтын куя турган нерселер, чачылгандар, андай жок эле. Жөнөкөй. Алхамдулилля. Ырыскысы бар. Бул жашы, финансы боюнча мына ушундай. Жан дүйнөсү албетте таквалыкка, үйлөнөрдөн мурда үйлөнүүнүн илимин алуу фарз. Эртеге биз өзүбүзгө да жамандык кылып, ахиретибизди бузуп, бирөөнүн кызына да зулумдук кылып койбойлу. Бунун илимин билишибиз керек. Кайсынысы фарз, кайсынысы важип, кайсынысы сүннөт. Менин мойнумда кандай милдеттер бар, жана кандай менин укуктарым бар. Аялдын мойнунда кандай милдеттер, кандай укугу бар. Бактылуу жашап кетүү үчүн кайсы нерселерди кылыш керек, кайсы нерселерди кылбаш керек. Бунун илимин билбесек болбойт. Гусул маселесин, макулбу? Эми ортодогу алхамдулилля биздин динибиз эч бир нерсени текке таштап койгон эмес да, бардыгын жол жобосун айтып кеткен. Бардыгын жол жобосун айтып кеткен. Түндөсү, күндүзү жада калса, субханаллах, кошулуу адебин да айтып кеткен. Эч нерсени калтырган эмес. Дуаларын айтып кеткен. Чогуу жашап, турмуштагы кимге махрам, кимге намахрам, боюнда болгондон кийин, балалуу болгондон кийин, кеде кыжалат, кеде оору, кеде айлык күн оорулуу күндөр болуп калгандан кийин, хайз, нифас маселелерин шариятыбыз эч нерсени таштаган эмес. Тазалык жагынан, ынтымак жагынан, мухаббат жагынан, бардык жагынан айтып кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эң биринчи көңүлүн көтөргөн хадишенебиз болгон. Эң биринчи көңүлүн көтөргөн. Демек, эркектин адам баласы болгондон кийин дайыма эле эме боло бербейт да, ылдыйодо болот. Вот ошондо мында кичине кыжалат болуп келип калат. Бир жерден акча азыраак табылып калат, айлык азыраак болуп калат, кеде ооруп калат, кеде да бир жактан коркутуулар, ар кандайлар болот. Ошол учурда буга дем бере турган мына жар керек. Көңүлүн көтөрө турган, чогуу кайгысын бөлүшө турган, ал келип ичинден сырын айта турган, сырдаша турган, өзүнүн арыз муунун жүрөгүнөн чыгара турган, нээсинен чыгара турган, сөздү уга турган бирөө керек да. Ал болсун, алхамдулилля. Так, жалкоолук бул сыпатпы дейт. Сыпат бул бир жаман сыпат да. Сыфаты мадмума деп коет. Жалкоолук бул сыпат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалкоолуктан пана тилеген. Аллахумма инни ауду бика минал аджзи вал касали. Жалкоолуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пана тилеген. Эмне кайсы нерседен пана тилесе, я Алла сакта десе, билип кой, ал жаман. Ал бизге зыян. Дүйнөдө да, ахиретте дагы жаман нерсени пайгамбар сөз ошондон пана тилеген. Демек, жалкоолук биз Алла Тааладан да дуа кылышыбыз керек экен, я Алла, жалкоолуктан сакта деп. Адам жалкоо болгондо көптөгөн жакшылыктан кур калат да. Кичине эле жалкоолук менен өтүп кете бер. Устаз, аят жана хадистерде ушул убакытта зикр кылганыңар жакшы болот деген жерлер көп экен. Эң жакшы убакытты айтып коюңузчу дейт. Бардык эле убакыт Алла субханаху ва таала кабыл кылат. Бирок аалымдар айтышат, күндүзү таң аткандан күн батканга чейин
ушул убакыттын эң зикирге, Куранга, дуага абзал убактысы күн чыкканга чейинки убакыт. Күн кайсы? Таң аткандан күн чыкканга чейинки убакыт. Ушул эң берекелүү убакыт, эң абзел убакыт ушул. Зикирге да. Кечкиси отурган болсо машалла, тахажжуд намазда машалла, ал убакта Алла субханаху ва тааlanın өзгөчө рахматы жай турган, өзгөчө фазыл карам жай турган учур. Хадистерде мүлк жана вакыя сүрөлөр жөнүндө окулушу тууралуу фазилеттер бар экен. Түн качан болот? Куптандан кийинби, же шамдан кийинби, же күн баткандан кийин лейл, түн башталат. Күн батты, түн башталат. Бирок кечки зикирлерди асырдан кийин кылсаңыз болот. Кечки зикирлерди асырдан кийин уже баштап кыла берсеңиз болот. Түндүн өзү, мисалы ороза кармаганда иле лейл, то есть түнү күн батканга чейин. Күн батты, бул уже түн башталды. Сиз ушул жерден тартып эле Табаракты окуй берсеңиз болот. Вакыяны окуй берсеңиз болот. Алиф лам сажданы окуй берсеңиз болот. Мусаббахаттарды окуй берсеңиз болот. Шохрух Жахангир уулу дуайы шипа дейт. Операцияда болгон экен, Жусуп Байке уулу операцияда. Алла таалам шипа берсин. Бардык оорулар Аллахумма шфихим шифаан камилан ажилан мустамирран. Урматтуу жамаат, Билал таксырдын 4 бир тууганы каза болгон. Байкеси, иниси, карындашы, күйөө баласы каза болгон. Бата дуа кылып коюңуздар. Балдары тоголок жетим калды. Зекет жардам бериңиздер. Билал таксы жардам чогултуп атыптыр, берсин. Алла разы болсун. Текпектар деген неме кылып Алла субханаху ва таала өткөндөрдү рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Ал эми калгандарына сабырдуулук, кайраттуулук, имандуулук берсин. Менин суроом, атамдын бул дүйнөдөн өткөнүнө 8-9 ай болуп калды. Апамдын өткөнүнө 2 ай болду. Мен жалгыз баламын. Эми мен муфтияттын фатвасына таянып, апамдын 40-ын өткөрбөймүн десем, апамдын бир туугандары өткөрбөсөң анда үйдү бошотуп кой деп атышат. Үй апамдын бир тууган эжесине катталган экен. Эми мен дамыла кандай кылсам болот? Үйдү апам өз акчама алганмын деп айтып эле калчы. Бирок канчасын эжем кошкон экен билбейм. Ошондо кандайдыр бир себептер менен эжеме катталып калган экен. Дамыла кеңешиңизге муктажмын. Кандай кылсам болот? Аллаху акбар. Биринчиден ата-энеңизди Алла таалам рахматына алып жайын жаннаттан кылсын. Мына бул жакта калдыңыз, эми өтпөгөн инсан жок, баарыбыз эле кетебиз. Пайгамбарлар дүйнө менен коштошкон, пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам дүйнө менен коштошкон, баары эле кетет. Албетте ата-энени орду толгус да. Орду жок бул дүйнөдө. Эми эмне кыласыз? Көбүрөөк дуа кылыңыз, намаздан кийин дуа кылыңыз. Өзгөчө. Аны эми эжеңиз менен жакшынакай келишип сүйлөшүп, ал эжеси да эгерде канча акча кошкон болсо, ошо акчасын чыгарып бериш керек болот. Ата-энеден калган бул шарият боюнча дагы мурас бөлүнөт. Мураска эжелери албайт таксырлар. Мисалы кара, ушуну бир билип коюңуз, бир туугандар албайт ушуну. Көп мындай кандай десем билбейт да. Өлүкпү? Өлүктүн балдары дагы бар. Ошо өлүктүн бир туугандары дагы бар. Мейли өлүк эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Балдары болгон учурда бир туугандары кол сала албайт. Шарият аларга бир сом бербейт. Чүктүү туугандар. Балдары жок болуп калгандан кийин кезек келет. Кандай гана өлүк болбосун, күйөөсү болсо күйөөсү алат. Өлүк эгерде эркек болсо, аял болсо аял алат. Бири болсо бирөө, эки болсо экөө алат. Үчөө болсо үчөө алат. Өлүктүн ата-энеси болсо булар алат. Өлүктүн балдары алат. Булар любой ситуацияда ала тургандар ушулар. Балдары жок болуп калса, андан кийин кезек анан бир туугандарына да. Эми бул жерден жакшынакай тигин экинчиден мына муфтияттын фатвасына баш ийиш керек. Муфтияттын фатвасы бул шариаттын фатвасы. Ушуга кошумча президентибиз дагы ажообуз, жеңилдикке кылып берди гана. Алхамдулилла, мына канча дегенде шариятыбызда таксырлар ушинтип адамдар кыйнамай жок. Ушунчалык эле жакшылык сооп ишти кыла турган болсоңуз, биринчиден карыз алып кылсаңыз болбойт таксыр. Өзгөчө кредит алып аш берем деген токтотуш керек буларды. Сооп албайсың, ачык айтайын. Сооп болуп жок сага. Өзүңдү өзүң алдаба да.
Мына муфтият алымдар кеңеши алымдар бар. Булар айтып атат аны. Өзүнүн карызга батып, намыз үчүн эле. Кээде ошо элдерде тегерегинде да ушинтип айтып берет да. Сен анда, мынаны айтпайсыңбы? Эгерде 40-ын өткөрбөй турган болсоң, үйдөн чыгып кет. Ушу болду, ушу да болду. Алда канча деле мисалы динге келгенби, келбегенби белгисиз. Бирок ошо муфтияттын фатвасы чыкты, болду да эми ал. 3 күндөн кийин мейли экен мүмкүнчүлүк болсо өткөзүп кой. Bundan başka dua, zikir, Kur'an, su çıkar, kolundan gelişince şariat taksır. Ушундайда бүткүл адамга бардык абалда амал кылганга ыңгайлуу да. Бир эки кишини же бир эки улутту же бир доорду карап туруп эле шариятыбызды Алла Таала берген эмес. Бир шариятыбыз алхамдулилля бардыгына жооп бар, бардыгына мүмкүнчүлүк бар. Биз бирөө-бирөөгө баягы намысына кол салбайлы, ардантып, анан кээде ушундай да, көбүнчө бизде кыргызда намыздуу болобуз да. Ушуну айта бергенден токтогандан көрөк мен эптеп бирок кутулам мен баары. Таштырмасам да кутулам деп карыз алат дагы. Ушулардын оозу жабылсынчы деп анан берет. Ушу арам ошолорго. Жеген конкретный арам. Жүрөгүнөн берген жок ушулчу. Жүрөгүнөн бербей, аргасыздан арнамыз үчүн ушу жасады да. Жүрөгүнөн берген жок. Ушулардын оозу эле жабылсынчы депчи. Бул адал болбойт, ошону жеген адамга адал болбойт, билип коюң. Сиз ушундай кылып туруп жей турган болсоңуз, бирөөгө азыркындай кылып, деп тийишип, аны тупикке такап, ушундай кылып аргасыз алып келип туруп ошону жегениңизчи, кантип өтөт тамагыңыздан? Тамак качан жакшы адал? Ал чын жүрөктөн берсе. Чын жүрөктөн берсе. Хадистерде айтып жүрөбүз го, пайгамбарыбыз айткан: "Ла яхиллу малу имриин муслимин илля би тиби нафси минху." Мусулман адамдын малы сизге адал эмес де чын жүрөктөн бермейинче. Бу жерде кандай болуп атат? Ушул жерде чын жүрөктөн эмес. Ичинде жүрөгү бар го. Ушулардын оозу тыйылсын деп берип атат. Мени кыйнай берди булар. Ортого салып тияк бияк андай мындай да. Мындайлар толтура биздин айылдарда. Чөчү мындай кылып убайлы туугандар. Мына алхамдулилля мүмкүнчүлүгү бар, кыз мүмкүнчүлүгү жок, шарият милдеттендирбейт. Эмне үчүн шарият милдеттендирбегенди? Сиз аны милдеттендиртесиз. Кандай акыңыз бар? Кандай акыңыз бар сизге? Мен эми сиз мурда эгерде алардын курсагын тойгозгон болсоңуз, эми ошону мен жейм деп атасыз да. Тойгозгон болсо Алла үчүн тойгоздуңуз да. Ошон үчүн ушуну биз үйрөнөйлү. Бирөөгө берсекчи, ал дагы мага берсин деген жок. Сиз берсеңиз, бирөөгө жакшылык кылсаңыз, андан жакшылык күтпөңүз. Жакшылык кылдыңызбы? Алла үчүн кылдыңыз, унутуп коюң. Мен сага бердим го, курсаң тойгоздум, сен дагы бербейсиң мага. Бул болбойт бизде. Бизде мындай болбойт. Бир суроом бар. Телеграмдан суроо жооп передачаңызды уктук эле. Ошондо адам молдого окутпай өзүнө рукуя окуп дем салса болот дедиңиз. Ошо рукуяда ар түрдүү сүрөлөрдү окулабы? Кайсы сүрөлөрдөн канчанчы аяттар окулат? Эң жакшы дем сиз өзүңүзгө салыңыз. Өзүңүз күйгөндөй, өзүңүзгө таасир эткендей, өзүңүздүн денеңизден чыккан амалдай баалуу андай жок таксыр. Аны кээде машалла биз деле башкаларга дем салдыртабыз. Бир Фатиханы 7 жолу окуп коюңузчу, Ихлас Фалакты окуп коюңузчу деп. Бирок бул негиз эмес. Основа негиз сиз өзүңүзгө. Эртең менен пайгамбарыбыздын дуаларын, кечинде пайгамбарыбыздын дуаларын, жана рукуя, көз тийбегендердин тияк-бияктардан. Азыр мен кайсы сүрөн? Негизги сиз мына Фатиханы, Бакара сүрөсүн билсеңиз өтө жакшы. Андан кийин Чар Кул, Аятал Курсини, Ясинди, ушуларды дайыма окуп жүрүңүз. Дайыма окуп жүрүңүз, иншалла Кудай кааласа. Алла Таалам өтө көп көзгө көрүнбөгөн дагы, көрүнгөн дагы кичинекей чоң душмандардын баарынан сактайт Алла Таала. Менин суроом төмөнгүчө, мен роддомдо иштейм. Кече бир чоң эжем ар бир аялды төрөткөндөн кийин намазды гусул алып намаз окуш керек деди. Мен эмнеге десем, кан кармаганына, канды көргөнүнө деп айтты. Аялды ауратын көргөнүң үчүн деди. Мен ойлонуп калдым. Гусулдун парыздарында андайды окуган эмес элем. Деп акушерство боюнча диндеги милдеттерди кайсы китептен окусам болот? Кененирээк маалымат берип коюң суранам.
бул милдеттүү эмес гусул кылганга. Эми тазалык үчүн истихбаб деп коет. Мустахаб гусул кылып алса. Гусул кылып алса мустахаб. Бизде кандай? Гусул качан важип болуп калат? Тугандар, гусул түшүркөгөндө, же болбосо аялына жакындаганда, мына ошолорго важип болуп калат. Калган учурларда, мисалы, көп учурларда жана мустахаб. Жумасына бир жолу гусул алуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жумасына бир жолу жуун кыла деп. Кээ бирлер сүннөткө өкүм берет, кээ бирлер важипка, бирок мустахаб бул. Так, өлүк жуудуңуз. Өлүк жуудуңуз. Эркек эркекти жуйт, аял аялды жуйт. Акылбы? Эркек аялды, аял эркектин өлүгүн жуубайт. Эркек эркекти жуйт, аял аялды жуйт. Уяттуу жерлерин жашырып жакшынакай кылып, ал жерге жаап коюп жуйт. Киндиктен тизеге чейин ушуна чүпүрөктү жаап коет. Макулбу? Ушу жуугандан кийин гусул алып алсын дейт. Ушу жуугандар. Эркекпи, аялбы гусул алып алсын дейт да. Ошондой эле мына жердеги азыркы айтып аткандагы каяна кетти. Мына жердеги өзү үчүн мустахаб катары жуунуп алса болот. Макулбу? Анан кийин берки немелер ал акушерство боюнча тияк бияк немелерди эми бул зарурат, ошол учурда себеп аны төрөт, ал тамаша эмес, адамдын өлүм менен жашоосунун ортосу, бу дүйнө менен ахиреттин ортосу. Ошон үчүн иншалла этияттап, бисмилланы айтып, баарыгын жакшынакай кылып туруп иншалла төрөтүп, анан айыптары жана башка болуп калса, башкаларга айтпаш керек. Ушул мисалы бул жөнөкөй нерсе эмес экен. Тигинин бул жери мындай экен, тиги жери мындай экен деп айтканга уят, запрет. Жада калса бизде өлгөн кишинин дагы айыптарын сыртка айтканга уруксат бербейт. Тыюу салынат. Эгер айып көрүнүп калса, сиз бирөөгө дагы айтпаңыз. Сиз жууганга кирдиңизби? Кээде өңү башы башкача болуп калат, карайып кеткен болуп калат, көгөрүп кеткен болуп калат, кыйшыйып калган болуп калат. Ар кандай болуп калат да. Бул кандай болду экен эми тиягы деп туруп. Ошону сыртка айтканга болбойт. Кандай тирүүнүн айыптарын жашырууга милдеттүүбүз, өлүктөрдүн айыбын дагы жашырууга милдеттүүбүз. Тирүүлөрдүн жакшыларын айтканга кандай милдеттүүбүз, өлүктөрдүн жакшыларын айтканга милдеттүүбүз. Пайгамбарыбыз айткан: "Удкуру махасина маутакум." Силер өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпаттарын айткыла, жакшы нерселерин айткыла. Канча кемчилдиги, катасы болсо, аны айтпай эле коюң. Болду, бүттү. Ал айтпасаңыздар Алла билет. Не кыласың аны күнөөнү? Ал өлүп кетти, ал тиякта жатат. Дагы эле токтобой эле биякта. Аллаху акбар. Ал болбойт тасырлар. Ассаламу алейкум. Давачылар бир айылга келгенде, мисалы, мастурат жамаат, ошол айылдан кеткенге чейин кабырдагы азап, суроолор токтоп турат дегендин канчалык чындыгы бар? Же хадис барбы? Алла үчүн дават боюнча кененирээк айтып берсеңиз, Алла разы болсун. Жок, бундайлар жок тасырлар. Мындай курама, чыгарма, бундайлардын баарын токтотуш керек. Бундайлар ал жерде азап токтоп калат экен, тигиндей болуп калат экен деп. Жалпысынан мындайлар бар. Бир мусулман, бир жама кийинки мусулманды Алла үчүн зиярат кылса, келе жаткан азап дагы тартылып кетет дегенчи. Мусулмандар бири-бирин өзүнүн дини, ахирети Алла үчүн зиярат кылганды үйрөнсүн деген. Бирок мына жерге кире турган болсок, мүмкүн мына ушул даватчылар кайерге бир жеке бара турган болсо, алар саясатка барган жок, дүйнө акча тапканга барган жок. Калыс ахирет үчүн барышты, Алла үчүн динге чакырганга барышты. Бул жерден Алла Тааланын ошол жерге кираткан азабы көтөрүлөт деген риваяттерде келет. Ошол жактан Алла суан. Себептен бул зиярат деле кете берет ушугачы. Бул Алла субхана мусулмандын башында башы бириккени, мусулмандын оңолгонуна, мусулмандын ыймандуу жашоо сүргөнүнө ошого ким салым кошо турган болсо, алхамдулилля, Алла субхана ва тааlanын наразычылыгы разычылыкка айланат деген сөз. Азабы рахматына айланат деген сөз да. Ал жерде мисалы кабыр азабы токтоп калат, ана мына суроолор болуп токтоп калат. Мындай жок тасыр. Мен 23 жаштамын. Ата-энем бар үйдө баарыбыз алган кредит бар. 50 000 сом. Ошону үйдөгүлөргө таштап коюп 40 күнгө даватка чыгып кетсем болобу? Өзү караңыздар, карыз алуу маселеси бар го. Бул шариятыбыздагы бар нерсе.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы карыз алган. Бирок шарттары бар да. Карызды азыркындай той өткөрүү үчүн албаң. Эч качан албаң. Той өткөрүү үчүн карыз алган тыюу. Аш өткөрүү үчүн карыз алган тыюу. Болбойт. Карызды эмне үчүн алат? Адам ошо карызсыз азыр жашоо кыйыныраак болуп атат буга. Ошого алса гана болот. Анда дагы ниетти тууралап, биринчи кезекте эртерээк карыздан кутулганга аракет кылыш керек. Канча болсо да. Алымдарыбыз көп айтат буга. Карыз алган киши ал ар кандай буюм, кийим, тияк, бияктарды эме кыла бербесин, анан көрөк ошолордун баардыгын акырын төлөсүн. Садака падаканда азайтып эмес, токтотуп эле карызга берсин. Баардыгынчы. Көзгө сурма чыгарса болобу, жип менен шариятка туура келеби дейт. Бул түшүнбөдүм ушун сөзүн эмне деген. Көзгө сурма чыгарса болобу, жип менен, билем. Көзгө сурма тартуу бар, а? Сурма деген ал кошкат. Татуаж сыяктуу. Не бана дейт? Жо. Бизде сурма бар да, мындай да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурма колдонот эле. Бул сурманын пайдасы бар. Көздүн көргөнүнө, алхамдулилlah, сүннөттө, бирок жатаарда. Аялдар мейли кара сурма күйөөсү үчүн тарта берсин. Бир эркектерде ак сурма болот. Эркектерде ак. Акылуу? Өзүнчө. Жоксо исмут деген сурма бар. Мындай күрөңүрөөк кыздыра. Бирок ошо кечинде бул жагы оң көзгө 3, сол көзгө 3, аз саарлап турганда жакшынакай кылып жууп коюш керек. Бунун пайда. Я. Жип менен дегениби? Жок. Жок. Биздин имам шам намазынын парызынан кийин Аллахумма анта салам дуанан башка дуаны окуш макру деди. Ошол жөнүндө маалымат берип коесузбу? Мен шамдын парыз менен сүннөттүн ортосунда көп дуа окуп жүрөт элем. Туура эмес болуп калабы? Менин дуаларымды окуганым деп. Жол Аллахумма анта салам деп будан башкасы макру деген туура эмес. Бизде Ханафи мазхабта факих уламалар айтышкан, кайсы фарыз намаздан кийин сүннөт боло турган болсо, фарыз намаздан кийин көпкө дуага отуруш жакшы эмес деген. Түшүнүктүбү? Кыскараак дуа кылсын дагы, туруп сүннөттү окуп бүтүп, андан кийин саат дуа кыла берсин. Себеп бизде мындай айтылгандар. Кайсы фарыз намаздан кийин сүннөт келсечи, ошол сүннөт тиги фарызга жармашат да, ошо чогулуп бир намаз болуп эсептелинет. Ошон үчүн намазды бүтүрүп алгандан кийин, намаз бүткөндөн кийин эми дуа кыла бер. Караңыз, акылга салганда мындай эле карасаңыз, фарыз, сүннөт, мустахаб, дуаңыз мустахаб. Түшүнүктүбү? Азыр сүннөт иш бүтө элек, биринчи сүннөт аткарып кое бербейсизби таксыр? Андан кийин мустахабка өтө берасыз да. Ошон үчүн биздин машаалла фукахалар айткан, кыскараак дуа кылсын. Бирок Аллахумма анта салам калганы макру, мындай фатва чыгарбасын. Мындай болот. Аллахумма анта салам ва минка салам, табаракта я дал жалали ва икрам. Барын толугу мен айтып, астагфируллах. Аллахумма а'инна ала зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик. Да бир эки дуаны кошкосун иштек эмес. Бирок баягы 5 мүнөт, дуа 10 мүнөт кылып, кээ бир жерде мындай деп да келет да. Эгерде фарыз менен сүннөттүн ортосундагы дуага көбүрөөк убакыт берип ажыратып койсоңуз, сүннөт бойдон калбай калат, нафилдей болуп калат деген. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн буга көп мындай кош көңүл кылып коюшкан жерлери болуп калат да. Фарыздан кийин дуа кабыл болот дегенди, машалла, асырдан кийин кыла бериңиз, багымдаттан кийин кыла бериңиз. Пешим, шам, куптандан кийин барып, сүннөттөрдү окуп деле кыла бериңиз. Аны бирөө кишине мындай көбүрөөк кылганга, ана мына деп андайдын кереги жок аларда. Аларды мисалы урушуп талашыпчы, бирок ушуну билип коюңуз, хилафи аула деп келет. Хилафи аула макру танзихиге айтылат. Ошон үчүн бизде фикте, алхамдулилlah, кайсы фарыз намаздан кийин сүннөт келе турган болсо, дуаны кичине кыскараак жами нускан кылып коюп, туруп, сүннөт окуп анан дуа кыла бересиз.
Менин досторум, тааныштарым акча сурап бербей жүрө беришет. Анан менден акча сураганда акчам болсо да жок деп коем. Ушул кылганым туурабы? Рахмат. Тажаткан окшойт а? Сурай берип бербей коюп, ушул дагы туура болбойт. Бечара бул дагы аргасыз да. Бирок мындай дебеңиз. Жок десеңиз жалган болуп калат. Мүмкүнчүлүк жок деп коең, болду. Ошол ойдон кутуласыз да, нормально. Аны билесиз да, баары бербей. Ошон үчүн бир досторубуз айтат эле. Мисалы бир карыз сурап келсе, дос мына 1000 сомго ушу үйүнө жете турган, түшкү тамак жей турган берип турушун. Жок, кайтарымсыз да болду. Деп анары сурап келген карызын бербейт экен да. Азыр ушундай болуп калды аксалар. Мурда колуң менен бергенди путуң менен аласың деген бар эле. Азыр путуң менен да ала албайсың. Басып жүрөп чарчайсың болду. Эми азыр ахиретте аласың эми. Ошон үчүн бирөөгө эгер карыз берсеңиз, мындай бирөөгө берсеңиз, ушундай ойлонуп бериң. Бербей койсо сизге вообще кыжалат болбой турган болушуңуз керек да. Бербей койсо мага кыжалатчылык жок. Ошол деңгээлде берсеңиз мейли. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ustaz, Hidayatul Qur'andын канча тому которулуп басылган? Мен биринчи, экинчи томун таптым. Калганы басылып чыкканбы? Жок, чыгалы. Иншалла үчүнчүсү даяр болуп атат буюрса. Жакшы дуа кылып турсаңыздар, иншалла. Азыр медреселерде Кудай кааласа бир 20-15 күндөй сабак калды. Буларда отуруп деле, бул деле Кур'андын тафсири деле бул нары бери жүгүрүп оңой эмес экен. Буга толук внимание жазып, себептен көп тафсирлерди караш керек экен. Тияк-бияктардан. Анан бирок алхамдулилла азыр бир 90-95% бүтүп эле калды 3-чү томдучу. Иншалла дуа кылып турсаңыздар, Кудай кааласа 3-чү тому чыгып калат буюрса. Баары канча том болду? 6. Азыр иншалла Кудай кааласа 11-ден 15-ке чейин. 15-ке чейинки ушул бир том чыгып берет, а? Буюрса.